Кыргызстандын билим берүү жайларында окуучуларга мугалимдер тарабынан теориялык негизге басым жасалып келет. Бирок ошол эле учурда окуучулар үчүн практикалык иш-аракеттердин билим берүү методикасына колдонуу маанилүү дешет бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучулары. Шаарыбызда жайгашкан Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1 орто мектебинде мугалим жана окуучулар үчүн Борбор калаадан Сенти финансылык компаниясынан келген STEM тренерлер атайын финансылык жана юридикалык сабаттуулук боюнча окутуу семинарларын өткөрүштү. Негизи жашоодо керектүү темаларды абдан жалпак тил менен жөнөкөй тилде жеткирүү максаты. Ал эми экинчи программабыздын бөлүгү бул STEM программасы. STEM деген бул чет өлкөлөрдө негизи сабак берүү бир методикасы. Бул өнүккөн өлкөлөрдө абдан кеңири колдонулуп келет. Ал эми биздин өлкөгө бул баягы жаңы келип аткан учур. Бул мугалимдерге абдан керектүү нерсе. Себеби дегенде бүгүнкү күндө балдар мектептен билимдин көбүн алышат, бирок ошону практикалык жүздө кантип колдонсо болот. Мына ошону колдонгонго кантип колдоно билсе болот. Айтор мектептен чыккандан кийин өзүнүн кесиптик жолун туура тандап алса, ошону мектептен алган билимин жашоодо жакшы колдоно алса деген максатта. Аталган иш-чараны өткөрүүдө Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмү колдоп, уюштуруу иштерин колго алган. Мындай өгүттөгү окутуулар жана практикалык семинарлар келечек муундун өкүлдөрүнө эле эмес, аларды тарбиялап, билимге сугарып жаткан мугалимдер жааматына дагы абдан зарыл. Ошондой эле сабаттуулукту жана билим берүү методикасын жакшыртууга багытталган программалардын жерге бизде өтүшүн ар тараптуу колдоого алабыз дешет иш-чаранын катышуучулары. Сенти финансылык компаниясы тарабынан кайрылуу келип түшкөн. Ушу мугалимдериңиздерди бекер окутуп беребиз, андан сырткары 10-11 класстын окуучуларына финансылык, юридикалык сабаттуулук боюнча тренингдерди өтүп беребиз деген биз келиштик. Себеби дегенде мугалимдер кичине болсо дагы өздөрүнө маалымат алып алсын деген максатта 2 күнгө койдук. Бүгүн Талас шаарындагы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептин окуучулары менен мугалимдери окуп жатат. STEM билим берүү десек элек биз бул эмне болгон билим берүү деп эле көпчүлүктө түшүнүксүз ойлор пайда болот. STEM деген бул илим, технология, инженерия жана ошондой эле математика деген аталыштардын, англисче аталыштардын баштамгаларынан куралган маанини билдирет да. STEM билим берүүнүн өзгөчөлүгү бул жаңы технологиялык билимди окуу процессинде пайдалануу. Башкача айтканда бул окуучуларды бир эле сабактын, бир эле предметтин чегинде чектебестен комплекстүү ойлонуусуна шарт түзүү. Бүгүнкү окутууда шаарыбыздын мугалимдерине STEM тренерлер тарабынан практикалык негизде сабактар өтүлдү. Окуучуларды предметтерге кызыктыруу, андагы колдонулган ар бир билимди пайдалана билүү жана балдардын таланты менен бирге чыгармачылыгын өнүктүрүү жаатында тажрыйбалар айтылды. Бүгүнкү иш-чара аябай жагып атат бизге. Мугалимдерге ушундай жакшы мотивация чыгып берип атат. Ошо балдарга алып жаткан билиминен айкалыштырып, ошол алган билимин жашоодо алып кетүүгө үйрөнүп атабыз да. Көп нерселерди, жакшы нерселерди үйрөнүп атабыз. Математик мугалимдер өтүп атканда дагы ошол биз эле турмушта колдонуп жүргөн нерселер менен балага түшүндүрсөң мындай түшүнүктүү болот экен да. Мисалы баг өстүрүү дегенде ошол косинус, синустун бурчтарын, тамдын бурчтарын, өзү кийип жаткан бут кийимдин такасында ошо бурчтарды, жактарын айтып койсок эле бала мындай баягы угуп эмес, көзү менен көргөндө балага батыраак кабыл алат да. Билим уясында тарбиялангандар үчүн туура кесип тандоо, алган билимдерин ар кандай багыттарга колдоно билүү менен пайда алып келүү, финансылык жана юридикалык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча кеңири маалыматтар берилип, кеп кеңештер айтылды. Өткөрүлгөн семинар жаш муундун өкүлдөрүнө пайдалуу болду. Жана мындай демилгелер байма-бай өтүшүн каалайбыз дешет окуучулар. Бүгүнкү өтүлгөн сабактын аркасында биз финансылык жана юридикалык жактан сабаттуулук деген жөнүндө теманы өзгө кабыл алдык. Бул жашообузга эле керектүү нерсе, ар бир адамдын өзүнүн укугун билүү жана кандай жерде өзүн кандай алып жүрүш керек экенин билүү да. Секунд сайын заман өзгөрүп, технологиялык жетишкендиктер алдыга ылдамдык менен жылып жаткан мезгилде ар бир билим берүү мекемелери алар менен тең тайлаша алуусу зарыл. Айтышек болот беле? Сыймык Барманов, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары, Таңкы Талас маалымат музыкалык программасы.